Энергетиктер кыш мезгилинде кайсы жерде электр энергия көп керектелерин жана жабдууларга күчкелерин аныктайт. Мындай участоктун бири болгон Башкаланын Каражыгач конушунда жаңы трансформатор орнотулду. 400 киловольт ампердик трансформатордун кубаттуулугу дагы 200 киловольт амперге көбөйдү. Бул электр энергиясынын үзгүлтүккө учурабашына карата алдын ала жасалган жумуш. Октябрьский району южный участоктарда быйылкы эсебинен быйыл 3 шкаф алмаштырдык. 6-7 трансформатор алмаштырдык. Ал да нагрузканын көбөйгөнүнөн аны 400 квадан 600 квага алмаштырдык. Эми андан тышкары высокий линиялар бар. Ал мурунку эски АЭС деп коет. АЭСтин ордуна азыр жаңы SIP3 деген провод менен алмаштырып атабыз. Полный кышка bir 95% бүтүп калдык. Чүй жана Бишкек шаарынын электр жарыгы менен камсыздаган чүй электр тармактары ишканасы күз-кыш мезгилинде камылганы март айында баштаган. Азыр ремонт иштери аяктайын деп калды. 9 ай аралыгында 70тен ашык трансформатор, 51 көмөк чордон жана 400 чакырымга созулган электр зымдары оңдоп түзөөдөн өткөн. Быйылкы жылга бизге деген SIP проводдон 107 км киргизкенбиз. Бул Аламүдүн Сокулук райондорунда. Ошолор тартылып атат азыркы убакта. Эң негизги булардын максаты шамал жана ар кандай погодный условиялар бузулганда бири-биринен чабышып өчпөйт. Бул деген изолированный кабелдер, проводдор. Бул аябай надежный и жарандардын үйүндө дагы кубаттуулугу дагы напряжение дагы мындай толук кандуу жооп берет да. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 13 миллиард 615 миллион метр кубка жетти. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1,5 миллиардка көп. Адистер өлкөнүн энергетикалык системасы толугу менен кыштан чыгууга даяр экенин, ал үчүн энергетиктер эртелеп камылга көрүп, оңдоо жумуштары аягына чыкканын белгилейт. Быйылкыга 4 күч трансформаторлары 135 10 киловольттук трансформаторлордон 4-өө капиталдык ремонттон өттү. Андан сырткары 38 000 изолятор, эскириге жеткен фарфор изоляторларын ошо жаңы заманбап айнек изоляторлорго алмаштык. Андан сырткары ошо трансформаторлордун жана өчүргүчтөрдүн воттору 110 киловольт воттору 59 штук вот алмаштык. Ушундай дагы чоң жумуштар аткарылды. Кыш жакындап аба ырайы сууктап калды. Учурда атайын түзүлгөн комиссия өлкөнүн энергия секторундагы күз-кыш мезгилине камылгасын текшерүүдө. Бир нече мүчөдөн турган комиссия пландалган иш-чаралардын өз убагында аткарылышын, сапатын жана көлөмүн баалашат. Жыйынтыгында акты түзүлүп, суук мезгилге даярдыгы тууралуу паспорт берилет. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала ТО 24.